Assalamu alaikum, urmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, urmattуу менин Десин ТВ каналымдын катталуучулары. Мен азыр сиздер менен кадр маселеси боюнча ушул биздин мамлекетибиздеги аксап жаткан ушул кадр маселеси боюнча сүйлөшмөкчү болдум. Эртең менен мен бир урматтуу премьер-министр кетип эле калыңызчы деп Facebook'a пост жазып, YouTube'дан ошондой урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевичке кайрылуу жасаган элем. Ар кандай пикирлер келип, ар кандай ойлорду айтып жатышат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге рахмат. Активдүү катышып жатасыздар. Мен дагы бир мындай жүрөгүмдөн чыккан нерселерди айтып коеюн деп чечтим. Ошол видеом кеткенден кийин менин дагы баягындай досторум звонить этишип, өздөрүнүн пикирлерин айтышып, дагы кандай кылсак, дагы эмнелер жөнүндө сүйлөшсөк ушул бир пайда келтире турган ой түзүлөт эле дегендей бир аңгемелешүү болуп өттү. Мен ошол нерселерден кийин дагы бир жолу сиздер менен сиздерге кайрылып, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, ушул жүрөгүмдөгү нерселерди айткым келди. Чынын айтканда, бизде кадр маселеси абдан аксап турат. Жашоонун деги эле койчу, бул биздин турмушубуздун бардык нерсесин кадрлар чечет. Кадр решает все деп айтып жүрүшөт го. Ошол сыяктуу биздеги эң бир көйгөйлүү маселе өзүбүздүн колубуздан келбеген иштерди жасап жаткандыгыбызда, достор. Балким мен дагы кандайдыр бир деңгээлде колумдан келбеген ишти жасап жаткандырмын. Балким сиз дагы ошондой ишти жасап жаткандырсыз. Мунун бардыгы келип туруп, ушул биздин жалпы кыргыз элибиздин жашоосуна, турмушуна таасирин этет экен. Бизге дайыма чындыкты айткан, бетибизге айткан досторубуздун, кол алдыбызда иштегендердин, туугандардын кереги жок. Бизди дайыма мактап турса, сен жакшысың деп турса, ошонун бардыгы бизге майдай жагат, достор. Бардык нерсе башынан башталат экен. Биздин чоң саясат, чоң жашообуз ошол президенттин өзүнө келип такалат. Президент эмне деп элди башкарса, бардык нерсе ошого жараша кетет. Балким урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбеков, сиз дагы ошондой ката кетирип жататтырсыз. Сизге дагы кесипкөй адамдардын кереги жок. Сиздин айтканыңызды кыңк этпей, өз пикирин айта албай, мажүрөө болуп, шалаакы болуп, өз ою жок, коркок, чоркок, ошондой команда керектир. Сиздин азыркы командаңыз ушул өкмөт, көрүп турабыз. Парламент го, эми ал мурдатан калган парламент, ал эми өкмөттү урматтуу Сооронбай Шарипович өзүңүз алып келгенсиз. Ушул Мухаммедкалый Абылгазиевден эч кандай бир сиздин ушул командаңыздагы ушул премьер-министриңизден элдин көйгөйүн көтөргөн, элдин үмүтүн жандырган, элди алдыга сүрөп кете ала турган сиздин шакиртиңиздин жүзүн биз көрө албадык, урматтуу Сооронбай Шарипович. Бул кабинетти сиз кетириңиз. Мен сизге эч кандай акыл айтып үйрөтө албаймын. Сиз кандайдыр бир интернеттен сүйлөп койгон бирөөнүн сөзүн албетте укпайсыз. Бирок кимдир бирөөлөр угуп, кандайдыр бир деңгээлде сизге жеткириши мүмкүн. Сизге бул команданын, сизди уят кылган бул команданын эмне кереги бар? Сизди уят эле кылып тим болбостон бизди кыйнап койду бул команда. Кетириңиз, урматтуу Сооронбай Шарипович. Анткени кадрлар бардыгын чечет экен. Баягы күнү мен аты жөнүн унутуп калдым. Баткендин губернаторунун орун басары экен. Ошол Россиядан чек ара окуусун кызыл диплом менен, алтын медаль менен бүтүп келген жигит экен. Сүйлөп ошолдагы кадрлар жөнүндө абдан айтты. Бизде Баткенде деди, губернатор гаишник, чек ара кызматынын башчысы танкист дей койчу, бул мисалга салып туруп бардыгын айтты. Ар ким өз ордунда эмес деп. Ар бирибиз өз жасаган ишибизде кесипкөй болгонубузда гана, урматтуу президент, биз алдыга кетебиз. Кесипкөй, жакшы адамдардын ишке келишине шарт түзүп берсеңиз, урматтуу президент. Мына азыр мисалы үчүн көп мындай эмеден кийин
Koronavirustан кийин биздин ой жүгүртүүлөрүбүз өзгөрүп, коомго активдүү карап, анткени бул биздин аң сезимибизде чоң өзгөрүүлөргө, чоң кыйынчылыктарга туш келдик. Биздин баягы иштебей жаткан ой жүгүртүү, ойлорубуз иштеп, патриоттуулук сезимдерибиз күчөп, турмушка, жашоого кандайдыр бир башка көз караш менен, кандайдыр бир нерселерге ишенбөөчүлүктө, кандайдыр бир нерселерден үмүт кылуу менен ушундай биздин аң сезимибизде чоң өзгөрүү жаралды, урматтуу президент. Кесипкөй адамдарды алып келсеңиз, албетте уучубуз кур эмес экен. Мен чынын айтканда талаада жүрүп көп нерсени билбеймин, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздерге дагы сүйлөп жатам, эми угуп калсын деп ушул президентке да кайрылып кеттим. Албетте бул негизинен мени көргөн адамдар сиздерге арналат. Ушул бизде кесипкөйлүк гана, ар бирибиз өз ордубузда болсок гана биз ушул кыйынчылык жашоодон чыгып кетебиз. Ар бирибиз өз ордубузду таап, ар бирибиз өз кылган ишибизди мыкты кылып, ар бирибиз активдүү болуп, кандайдыр бир жерден ката кетип жатса, чындыкты көзүнө айтып, ошол нерсенин жыйынтыгын чыгара билгенибизде гана алдыга кетебиз, урматтуу достор. Биздин уучубуз кур эмес экен. Алдыңкы жаштарыбыз бар экен. Мына интернеттен көрүп жатабыз. Ар бирибиздин жүрөгүбүз сүйгөн кандайдыр бир адамдар бар. Ушулар келсин, ушулар келсе жашоо өзгөрөт эле. Ушулар келсе биздин үмүтүбүз акталат эле деген ой тилектерибиз бар, достор. Эмне бул премьер-министр кетсе, мага пост жазып жатышат, мен көрдүм постунда жоопторду. Ал кетсе сизге ким келет эле деп. Албетте мен ким келе тургандыгын билбеймин. Дагы деле ошондой бирөөлөр келип калышы мүмкүн. А бирок президенттин ой аң сезиминде дагы өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Биз ал кишини билбейбиз, эмнени ойлоп, эмнени коюп жаткандыгын. Балким ал киши дагы ушул биз тараптан болгон бир ураанды, биз тараптан болгон бир чакырыкты күтүп жаткандыр. Ушул кетсин деп премьер-министрлерин башкасын жаңыланууну каалап жаткандыр, достор. Биз ар бирибиз эч ким эмес болсок дагы өз пикирибизди айтышыбыз керек. Мына мага жазып жатышат, сен ким элең, сенин сөзүңдү бирөө угабы деп. Менин сөзүмдү угабы, укпайбы? Ал ар кимдин өзүнүн иши. Бирок мен оюмдагын айтам. Менин айткым келгеним, биздин уучубуз кур эмес. Жакшы жигиттерибиз бар. Мына интернеттен көрүп жатасыңар, турмуштан өздөрүн көрсөтүп жатышат. Көп биздин арабызда жакшы эл түйшүгүн арылта турган, элди алдыга сүрөп кете турган. Мен мисалы үчүн кимди көргүм келет бул командадан? Мисалы, акыркы кездери мен Эльвира Сурабалдиеваны көрүп жүрөмүн. Бирөөлөр айтыптыр өткөндө, ушул азыр жаңы Дастан Жумабеков кетет экен, анын ордуна дагы бирөөлөр келиши мүмкүн. Жок дегенде, ушул Эльвира Сурабалдиева келсе жакшы болот эле дегенде, албетте жакшы болмок, ошол спикерлерди башкарып кетсе. Бирок мен Эльвира Сурабалдиеваны премьер-министрликтен көргүм келет, мисалы үчүн. Эмнеге татыктуу эмес премьер-министрликке? Чет өлкөдө Лондондо окуп келген кыз, абдан образованный, түндүк түштүк деген баягы биздеги бөлүнүүчүлүк, дисбалансты дагы кармап турат. Анткени бул эр жүрөк кызыбыздын атасы Жыргалбек Сурабалдиев дагы аябай ушул түндүк өрөөнүндөгү тууну көтөргөн жигиттердин бири болгон. Мен албетте түндүк түштүк деп бөлүнүүгө абдан каршымын, трайбализмге жана башка уруучулуктарга. Биз бул жакта Россияда сен бияксың дебей эле бир тууган болуп жүрөбүз. Көлдүктөр, нарындыктар баарыбыз. Ушул Питердеги Россиянын Питериндегилер жөнүндө айтсам, башка жактарына мен жооп бере албайм. Питерде биз абдан ынтымактуубуз, канча досторубуз бар. Эмне себептен болбойт Эльвираны алып келсе? Түндүк түштүк балансын бардыгын кармай турган билимдүү, ал баланста дагы, тууганчылыкта дагы, же болбосо мен лоббировать этип ушул адамды алдыга түрткөнүмдө дагы эмес. Эльвира Сурабалдиева чыныгы профессионал. Ушундай кыйын кезеңдерде мына депутаттык шайлоолорго деле аз эле убакыт калды. Андан кийин президенттик шайлоо башталат. Албетте бул жерлерде чоң ойлонуулар, чоң стратегиялык ходдор жүрөт. Урматтуу президент, мен абдан чаржайыт ой менен сүйлөп, элге кайрылып, сизге кайрылып, көп нерселерди сүйлөп койдум окшойт.
ошол кабинет, ушул министрлер кабинетиңизди кетириңиз. Сурабалдиева болобу, башкадан болобу, кыргыз элинин алдына сүрөп кете турган жакшынакай бир адамдарды коюп берип, биздин үмүтүбүздү актаңыз. Мен ошону сизден суранамын. Саламатта тургула, урматтуу мени көрүүчүлөр.